Жалаң бізде зелен, укроп, петрушка, райхан түрі көп та. Біз үш жаққа келіп білдік зелендің түрінше. Мына петрушкаларымыз. Анара Каратаева кесиби боюнча медайым. Жолдошу жана кыздары менен Самара жеринде үй бүлөлүк бизнесин түптөгөн. Жашылча өстүрүп сатышат. 2000-жылдардын башында Анара Каратаева турмушка чыга эле кезинде Россияга келип иштөөнү чечкен. 1-2 айга эле барып келем деп апасын аран көндүргөн, бирок айлар өтүп, жылдар алмашты. Биринчи өзбектөргө талак иштейсиңер деди. Барабыз. Мен келдим, 50 сом, 100 сом иштейт экен. Келгенде мен 150 иштейин дедим. Буюрса 10 күндө ичинде таяр болуп калат. Россияда 1-2 ай иштегенден кийин ал үйүнө кайтып келип, күйөөгө чыгып, үй бүлөсү менен Самарага көчүп келген. Иштин көзүн билген Анара айым эч кимге жалданып иштегиси келген жок. Жолдошу менен баардык шарттарын билип алып, биринчи кичинекей жерди ижарага алып, жашылча өстүрө баштады. 8 гектар жерибиз бар. Наракында 5 гектар, бул 3 гектар. Наркы жерлерди айдап койдук күзгүгө кылып. Эми бул аз 50 соток жерибиз калды. Буларды жыйып алсак, быйылкы жылам бүттү. Эми ар бир иштин өзүнүн бир түйшүгү бар да. Анан бул өзү эле ийип койсо эле чыгып калбайт, отош керек дегендей, сугарыш керек дегендей. Анан канча киши жалдайсыздар же өзүңүздөр эле жетиштесиздерби? 2 кызым иштейт. Анан мына экөө иштейт. Баягындай чоң заказдар болгондо адам алып атабыз. Жакшы, бана иштеген кызыбыз жакшы. Күйөөм суу коюп берет, дарыларын чачат. Буларга деле ар күнү эле түшөт экен да. Ошолор убагында чачып турсам жакшы. Мына уч саргаргарын алып коюш керек, базарга даярлаган. 3 күн жамгырда, ушинтип жамгыр жааганда саргарып пияз учтарыма саргарып кетет да. Базарга товарный вид дейт бизде, ошо товарный вид жасап анан базарга алып барат. Бул жерде жубайлар 3 кыздуу болушту. Азыр кыздары ата-энесине кол кабыш кылып жардам беришет. Апрелден октябрга чейин жумуш көп, күнү-түнү иштешет. Анара Каратаева учурда Орусияда ийгиликтүү ишкер айым. Жашылча жүктөлгөн унаасын айдап алып, таң эрте базарга жөнөйт. Өсүрүлгөн жашылчаны дүңүнөн сатат. Бир күндө канча тоннадан товар өткөрөсүздөр? Биз эми бул зеленде товарына карап, клиентиңе карап, мен ар күн түнкү базарга барам. Жазында ушу 2-де башталат. Saat 9-8'e çeyin kaytıp gelip kalam. 500 kilo. Şöyle bir maşına жүктеп барам. Kaytamın. Kebirde klient kep kalatı 1 tonna, 1,5 tonna deydi. Onda koşumça adam alabız. Жер тилкелеринен анча алыс эмес жерде Черноречье айылында Анара Каратаева жолдошу экөө чоң үй салышкан. Иштин көзүн таап, талыкпаган эмгеги менен ийгиликке жетип отурган мекендешибиз азырынча Орусияда иштөөнү улантаарын айтат. Круптар жүктөлгөн. Иш бүтү. Бирок келечекте жолдошу менен мекенине кайтып, Кыргызстанда өндүрүш ачып, жумуш орундарын түзүүнү кыялданат. Балдарым ушу бактылуу болсо, шулардын баардык жакшылыктарын көрсөк, эң бактылуу ушу да. Эч ким дүйнөнү жийип алып кетпейт го. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала-Тоо 24, Самара облусу.